Мына Манас Ниязовтан аңгычакты алып берели. Манас, кандайсың? Бул кайсы атты минип алдың? Бүгүн эки ат менен ойнодуң окшойт. Биринчи штормдун атын ойнодум эле. Тилекке каршы алып чарчап калып, эми Акбөрө деген атын миндим. Оюн аябай катуу болду. Алар да катуу даярданган. Алар да аябай күчтүү командалар. Норузда жеңилип калганбыз. Эми бунусунда буйрук бизден экен. Алла таалам жеңиш бизге кайра буйрук болгон экен, биз жеңип алдык. Негизи аябай катуу даярданган окшойсуңар. Норус сиздерди аябай намыстанткан окшойт деп коеюн. Эми Норузда чоң шот менен жеңилип калдык эле, аябай намыздандык эле. Анан биз эрте чогулуп, эрте даярданып баштадык эле. Буюрса мына мээнетибиз кайтты. Алла ыраазы болсун. Бойка тууралуу эмне болуп атат? Бойка кандай болду? Бойка буюрса азыр жакшы эле баары. Эми августта оюнда оюн талаасынан көрөсүңөр буюрса. Өзүңүз минип чыгасыз. Өзүм үчүн буюрса. Кичине айтып койсоңуз. Оюнда айтсак, оюн көрдүңүздөр, өтө татаал оюн болду. Алар да аябай күчтүү команда. Кытайында биздин капитаныбыз Ташбек бир очко салып кетти, ошо менен жеңишке жеттик. Мен кыргызмын. Өткөндө баягы клубуна утулуп калдыңар эле, себеби эмне деп ойлойсуз? Анда биз мына айтсак, оюнга 20 күн калганда эле даярданып баштадык эле, аттар семиз болуп калып, өзүбүз да жакшы даярданбай калдык эле. Ошол себептен утуп калганбыз. Бүгүн тактика иштеди дейсизби же башкача эле тактика? Жок, биз ушундай тактика түзүп чыкканбыз, баардыгыбыз 12 бала бирдей иштеди. Буюрса 12 бала бирдей иштеди. Ошо жеңишке жеттик. Эми жөнүн айтсаңыз, Бойка аргымаңызды качан кайра минип чыгасыз? Бойка армакты августтагы оюнда көрөсүңөр, оюн талаасынан коюла берди. Ана азыркы Шторм деген аргымаңызга кандай баа бердиңиз мелдештен кийин? Алда аябай жакшы экен, биринчи оюнда ушунча чыгып атат. Буюрса кийинки оюндарда Алла тырышып берет. Ийгилик чоң, туттайбыз.